Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн экинчи сабакка өтөбүз. Экинчи сабагыбыз эне тилинде окуу жана түшүнүү боюнча болот. Окуу жана түшүнүү деген эмне деген суроого келели. Биринчи, бул өзүнчө бир жөндөм десек болот. Илгери каттанып жазганды, окуганды, балким эсептегенди билген адамдар сабаттуу болсо, бүгүнкү күндө алар жетишсиз болуп калды десек болот. Себеби окуп жана аны туура түшүнүү деген дагы бир жөндөм пайда болду. Эми бул жөндөмгө эмнелер кирет, ошолорду бир сыйра айта кетели. Мисалы, биринчиси текстти туура анализдей алуу. Адам баласы негизинен бардык эле нерселерди анализдеп келген ушул күнгө чейин. Эмнеден куралат, ичинде эмнелер бар, кандай бөлүктөрү бар, кайсылары маанилүү, кайсылары кереги жок деген сыяктуучу. Анан текстти дагы ошондой анализдеш керек. Анализ дегенибиз бул изилдөө, талдоо. Демек, тексттин ичинде эмнелер бар, эмнелерден турат экен, автор кандай сөздөрдү колдонуптур, кандай максаттарды көздөптүр деген сыяктуу анализди кыла алышыбыз керек экен. Бул окуу түшүнүү жөндөмүнө тиешелүү бир кичинекей жөндөм десек болот. Экинчиси, адамдардын жеке пикиринен объективдүү маалыматты ажырата алуу. Эми чындыгында кээ бир авторлор жөн гана өзүнүн пикирин жазып коюшу мүмкүн. Мындай чындык сыяктуу көрүнүшү мүмкүн, бирок ал болгону өзүнүн пикири, жеке пикири, субъективдүү пикири. Ал эми объективдүү маалыматтар бар. Алар кандай? Алар чындык, фактылар, баардыгына тиешелүү. Бирөө аны жок, мындай эмес деп кое албайт. Бул объективдүү маалымат. Демек, ошолорду ажырата алуу керек. Үчүнчүсү, чындык менен жалганды айырмалай билүү. Бул жогорудагы бир аз окшоп кетиши мүмкүн. Бирок кээ бир авторлор чындыгында жалганды айтып коюшу мүмкүн. Мисалы, кандайдыр бир максатты көздөп, ошол окурмандарды бир нерсеге чакырыш үчүн, үгүттөш үчүн жалган нерселерди айтып койгон болушу мүмкүн. Анан чындык ал өзүнчө болгон болушу мүмкүн. Ушул нерселерди дагы туура аныктап, ажырата алышыбыз керек. Окулган тексттин сабак чыгара алуу бул чындыгында аябай маанилүү жөндөмдөрдүн бири. Себеби дегенде адамдар тексттерди окуйт, китептерди окуйт, бирок эч кандай сабак чыгара албаса, анда бүт баардыгы пайдасыз, жөн эле аткарылган болуп калат. Ошондуктан сабак чыгара алуу аябай маанилүү. Эми чындыгында биз китеп окуганда өзүбүздүн келечек үчүн, өзүбүздүн жашоо үчүн пайда алалы деп окуйбуз да. Ошол маанилүү. Кийинкиси, кыйыр түрдө туюнтулган ойду аңдай билүү, анан жана башкалар дейт. Кыйыр түрдө туюнтулган ойду аңдай билүү дегенибиз бул подтексттерди түшүнүү. Башкача айтканда, ачыктан ачык бир маалыматты же болбосо автор өзүнүн ниетин билдирбеши мүмкүн. Бирок биз аны түшүнүп, демек бул автор мындай деп атат, демек тигиндей деп атат деген тыянакка келишибиз мүмкүн. Ошолорду туура түшүнүшүбүз керек. Анан албетте дагы башка ичинде майда чүйдө жөндөмдөр болушу мүмкүн. Бирок жалпы жонунан ушул мына жерде айтылган 5 ишти аткара алсак, биз ушул окуу жана түшүнүү жөндөмүнө ээ болуп эсептелебиз. Биздин тест үчүн жалпы республикалык тесттин окуу жана түшүнүү бөлүмүнө кандай нерселер керек? Башкача айтканда, эмнелерди кылсак биз ийгиликке жетебиз? Суроолорго туура жооп берип, жогорку балл алабыз деген суроо пайда болот. Анан бул жерде биздин бир 3 максатыбыз болуш керек. Ошол 3 максатты орундатсак, ошолорду аткарсак, биз буюрса жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген ишеничтебиз. Биринчи максатыбыз бул тексттин максатын жана курамын туура аныктай алуу. Башкача айтканда, жанагы анализди туура кыла алуу. Ошол эмнелерден турат текст, анан автордун кандай максаты болду, эмне дегиси келип атат деген сыяктуу нерселерди туура аныкташыбыз керек. Себеби ушулар боюнча суроолор келип калышы мүмкүн. Андан кийинки максатыбыз текстти макул туура түшүндүк дейли, бирок ал жетишсиз болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде биз суроолорун туура түшүнбөйбүз. Биз үчүн маанилүү болгон суроолор да чындыгында. Себеби ушу суроолорго туура жооп берүү менен биз балл алабыз.
Ошондуктан суроолорду туура түшүнүш керек. Суроолорду түшүнбөйүн текстти канча түшүнсөк дагы туура эмес жооп берип коюшубуз мүмкүн. Анан суроолорду дегенде бул жерде үчүнчүсү дагы бар. Варианттарды дагы туура түшүнө алуу керек. Себеби дегенде варианттардын ичинен 4 варианттын ичинен бирөө гана туура, ал эми калган 3-өө туура эмес. Ошол туура эмес варианттар дагы атайын окуучуну, тест тапшырып жаткан адамды адаштырыш үчүн, башын айлантыш үчүн түзүлгөн болушу мүмкүн. Ошон үчүн варианттарды туура түшүнүш керек. Туура эмес варианттарга алданып калбашыбыз керек. Демек, жалпы жөнүнөн ушундай бир 3 максатыбыз бар. Ушул 3 максатка жетсек, буюрса, ушул окуу жана түшүнүү бөлүмүнөн ийгиликтүү болобуз деген ойдобуз. Эми тексттин курамы менен баштай берели. Текстте эмнелер болушу мүмкүн? Бирден кыскача айта кетели. Мисалы, себеп натыйжалар болушу мүмкүн. Жел болбосо чөптүн башы кыймылдабайт демекчи. Бардык нерселер кандайдыр бир себептерден пайда болот. Бир кыймыл башка бир кыймылга түрткү болушу мүмкүн. Бир окуя башкасына себеп болот дегендей. Ошондой себеп натыйжалар текстте толтура болушу мүмкүн. Же бирөө экөө болушу мүмкүн. Же деги эле болбошу да мүмкүн. Ошондуктан ушул нерселерди издеп, карап бар бекен, жок бекен, кандай эмненин айынан эмне болуптур деп ойлонуп окушубуз керек. Тексттин курамында ушулар болушу мүмкүн. Экинчиси көйгөй чечимдер болушу мүмкүн. Эми көйгөй дегенде проблема, маселе. Автор бир көйгөйдү айтышы мүмкүн. Анан ошо менен эле текстти бүтүрүп коюшу мүмкүн. Кечке эле ошол көйгөйдү айта берип. Бирок кээ бир авторлор чечимдерин да айтат. Мисалы, ушундай бир көйгөй бар, ошону мындай кылсак чечилет деген сыяктуу. Андан окшоштук айырмачылыктар. Тексттин баш жагында бир нерсе айтылды, анан балким аяк жагында ошого окшош башка нерсе айтылган болушу мүмкүн. Же окшобогон бир нерселер салыштырылган болушу мүмкүн. Сезим, эмоциялар. Айрым авторлор өзүнүн сезимдерин, эмоцияларын аябай билдиргенди, туюнтканды жакшы көрүшөт. Эми бул жердеги сезим менен эмоциянын бир айырмасы бар. Сезим бул кабыл алуу, биздин сезгенибиз. Ал эми эмоция болсо, биз ошо сезимге болгон жообуз. Биз мисалы жүзүбүз менен билдиребиз эмоцияны. Бул кайгырганыбыз, кубанганыбыз, коркконубуз же сүйүнгөнүбүз дегендей. Демек, ушул эмоцияларды автор негизи эле адамдар өзүнүн жүзү менен билдирет да. Бирок текст жазганда кээ бирлер ошо сөздөр менен билдириши мүмкүн. Мисалы, ачууланып жаткан болсо, бир аз оор, катуу тие турчу сөздөрдү айткан болушу мүмкүн. Мисалы, сүйүнүп жаткан болсо, кубанганды билдирген жакшы сөздөр айтылышы мүмкүн. Корккону болсо, бул келечекке тиешелүү. Чындыгында мисалы кайгыруу менен коркуу бирдей көрүнүшү мүмкүн, сезилиши мүмкүн, бирок кайгыруу бул өтүп кеткен окуяга болот да. Мисалы бир нерсени өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Бир кайгылуу бир окуя болду, аны өзгөртүүгө мүмкүн эмес болсо, адам отуруп алып кайгырат. Ал эми ошондой кайгылуу бир окуя болуп калбасын келечекте, дагы мындай алдыда убакыт бар, өзгөртүп калганга мүмкүнчүлүк бар десек, анда бул тынчсыздануу же коркуу же сарсанаа болуу деп койсок болот. Фактылар, албетте, факт дегенибиз бул чындык, бул кандайдыр бир маалымат булагы болгон бир маалымат дейли. Текстте булар берилген болушу мүмкүн. Каяктан алынганын, кимдер айтканын так эгер автор айтып жатса, ал факт болуп эсептелет. Бирок ошол эле учурда факт сымалдар дагы бар. Булар факт сыяктуу көрүнүшү мүмкүн, бирок автор каяктан алынганы, ким айтканы, булагы бир аз белгисиз, бирок ушундай деп эсептелет деп койсо, бул факт сымал да. Демек, ушундай нерселерди аңлашыбыз керек. Сыпаттоо сүрөттөөлөр, албетте, буларды дагы аныктай алышыбыз керек. Сүрөттөө дегенибиз ушу көзгө көрүнгөн нерселерди айтып берүү, кандай экендигин, кандай түстө, кандай чоңдукта, кандай дагы кебетеси дегендей. Карама каршылыктар, чындыгында кээ бир авторлор карама каршылыктарды айтышы мүмкүн. Мисалы, тексттин башында же биринчи абзацында
мисалы жакшы деп бир нерсени мактап атса, кийинки абзацында бирок деп туруп жаман жактарын айтышы мүмкүн. Демек ошол эки абзац бири-бирине карама каршы келген болушу мүмкүн. Жеке пикирлер дегенибиз ошол өзүнүн гана пикири, эч кимге мындай эч ким ага кошулбашы мүмкүн. Өзүнүн гана субъективдүү пикири. Аны тезис деп да атап коебуз, жеке пикирлерди. Башкача айтканда, бул тезис дегенибиз далилдениши керек болгон ой. Демек, жеке пикир. Автор бир пикирди башында айтат, тезисти. Менин оюмча ушундай. Анан аны далилдеп берет. Эмнеге? Себеби мындай деп. Демек, тезисте жеке пикирлер айтылса, далилде фактылар айтылышы мүмкүн. Ошентип анан өзүнүн оюн далилдеген болот. Кийинкиси окуя баяндар. Эми балким кээде жөн эле окуя баян айтып берген болушу мүмкүн. Эч мындай бир себеп натыйжа кылбай эле, же болбосо бир нерсени далилдөө максатында эмес, жөн эле болгон окуяны айтып берди. Эртең менен турдум, анан кийиндим, жумушка бардым, окудум деген сыяктуу нерселерди. Ой келишпестиктер жана башкалар. Эми ой келишпестиктер ошо карама каршылыктар кайра эле, анан жана башка дагы майда чүйдө нерселер болушу мүмкүн. Бирок жалпы жөнүнөн биздин ошо тестте сурала турчу нерселер, түшүнүктөр ушул жерде берилди. Ошондуктан буларды жакшы түшүнүшүбүз керек, жакшы табышыбыз керек тексттен. Мисал келтирели. Кичинекей бир абзац берилген. Иш берүүчүлөрдүн көбү адистерди кайра окутуп, убакыт коротуп, каражат кетирип даярдап жатышат. Бул бизнес үчүн аябай чоң көйгөйгө айланды. Биз мурун инвесторлорго Кыргызстанга келсеңиз, бизде квалификациялуу, тил билген адистер көп деп мактанчубуз. Азыр бул артыкчылыгыбыздан айрылдык дейт. Кичине ойлоно турган болсок, бул бир көйгөй. Өзү деле айтып атат, уже чоң көйгөйгө айланды деп. Эмне чоң көйгөйгө айланды? Адистерди кайра окутуу. Башкача айтканда, бизде адистер жок дейт да. Жумушка кирет адамдар, бирок жумушту билбейт. Ошондуктан ал жерден кайра окутуп жатышат дейт. Булар окуу жөнүнөн эч нерсе үйрөнбөй эле ошол дароо жумушка кирип атат дагы, эч нерсе билбейт деген бир көйгөй айтылды. Анан салыштыра кетти, илгери андай эмес болчу. Бизде тил билген, квалификациялуу адистер көп деп мактанчубуз, бирок азыр бизде андай нерсе жок дейт. Демек, бизде кыйын адистер жок деген бир көйгөй айтылды. Анан демек, бул ушул кичинекей тексттен, ушул абзацтан көйгөй айтылды деп түшүнсөк болот. Ал эми ушунун эле уландысы, азыр орто мектепти аяктап жаткан окуучуларда кесип тууралуу маалымат жок. Абитуриенттердин көбү мүмкүнчүлүктөрүнө же ата-энесинин каалоосуна жараша жана эл арасында популярдуу кесиптерди тандашат. Ошентип, биз замандын талабына ылайык келбеген дипломдордун ээлерин даярдап чыгарып жатабыз. Бул биздин эң чоң жаңылыштык. Ал эми бул экинчи абзацта эмне айтылды? Айтмакчы, биздин ошол окуу жана түшүнүү боюнча бөлүмүбүздө тексттер саптар менен берилет. Чындыгында тестте дагы ушундай саптар менен берилет. Себеби суроолор ушул саптар боюнча келиши мүмкүн. Демек, экинчи абзацта эмне болду? Экинчи абзацта түшүндүрүп берип атат да, баяндап берип атат. Окуучуларда кесип тууралуу маалымат жок. Алар мүмкүнчүлүктөрүнө, же болбосо ата-энесинин каалоосуна, же болбосо популярдуу кесиптерди тандашат дейт. Ошентип дейт, замандын талабына ылайык келбеген дипломдорду, кесиптерди үйрөнүп жатабыз дейт да. Дипломдорду алып кесиптерди үйрөнүп жатабыз дейт. Бул жерде дагы бир өзүнчө бир көйгөй айтылды деп койсок болот. Бирок суроо эмне болушу мүмкүн? Биз эми мына изилдедик, анализдедик. Биринчи абзацта көйгөй айтылды, экинчисинде дагы бир көйгөй айтылды. Бирок экөөнү салыштырганда бир нерсе чыгышы мүмкүн да. Салыштырганда башка нерсе чыгышы мүмкүн. Ошондо суроо мындай болуп калышы мүмкүн. 1-6 саптар менен 7-13 саптардын ортосундагы катыш кандай деген суроо болушу мүмкүн. Ага мынтип жооп берсек болот. Биринчиси көйгөй болду, экинчиси ошол көйгөйдүн себеби болду десек болот. Себеби түшүндүрүлдү, чындап эле. Эмне үчүн азыр бизде адистер жок, кыйын адистер жок? Себеби дегенде,
окуучулар өздөрү билбейт, туура кесип тандаш керек экенин билбейт, же болбосо ата энесинин айтканына көнүп, же болбосо элде кандай кесип популярдуу болсо ошону тандап алып эле анан мындай өзүнүн жөндөмүнө, өзүнүн шыгына карабай эле тандап алып атат дейт. Демек себеби айтылды, көйгөй себеп. Бирок суроонун варианттарында көйгөй себеп эмес, башка вариант болушу мүмкүн. Ал натыйжа себеп болушу мүмкүн. Эми карайлы, ошо биринчи абзацыбыз бул экинчи абзацка салыштырмалуу натыйжа болуп эсептелет. Бирок ошол эле учурда ал көйгөй. Эми натыйжалар толтура болушу мүмкүн. Ал көйгөй эмес, жакшы бир натыйжа болушу мүмкүн. Көйгөй болуп калса, демек терс бир натыйжа болду. Демек ушуларга жакшы көңүл буруп, тексттин курамын аныкташыбыз керек. Башка бир мисал келтирели. Кыргыздар минип жүрүп, алдындагы атынын кадырын билбей жоготуп алганы менен, анын кандай жылкы болгонун дүйнөлүк цивилизация жакшы эле билет экен. Биринчи абзацта кандайдыр бир ой айтылды. Мен бирок ишенбешим мүмкүн да, эмне кандайча депчи. Кыргыздар минип жүрүп, алдындагы атынын кадырын билбей жоготуп алганы менен, макул, аттын кадырын билбей жоготуп алыптыр. Анан кандай жылкы болгонун дүйнөлүк цивилизация жакшы эле билет дейт. Дүйнөлүк цивилизация жакшы билгенин мен каяктан билем? Мына дейт, ааламдык жылкылар энциклопедиясында мындай деп эле бадырайып жазылып турат дейт. Моңгол аты тибиндеги жылкы өтө чыдамкай, чарчап чалыкпайт, тез жүрөт, кыргыз аттарынын ичинен жорголор көп чыгат, денеси келишкен, көркөмдүү. Демек бул жылкылар деген дүйнөлүк деңгээлдеги энциклопедияда ушундай жазылуу экен. Анда бул бир маалымат булагына таянып атат автор бул жерде. Демек башындагы өзүнүн оюн, жеке пикирин, башкача айтканда тезисин далилдеп берүүдө. Ушинтип жогоруда айтылган түшүнүктөрдү тексттен издей окушубуз керек. Ичинде кандай эмнелер бар экен, курамында эмнелер турат деп ошолорду түшүнүшүбүз керек. Азыр бир аз машыгалы. Силер иштегиле, жоопторун кагазга жазып алгыла, аларды калганын Zoom менен талкуулайбыз. Биринчи суроо. Видеону пауза кылып, шашпай окуп тапсаңар болот жоопторун. Экинчи суроого өтөбүз. Үчүнчү суроо. Төртүнчү суроо. Бүттү. Эми бул суроолорго жооп берген соң, кийинки бөлүгүбүзгө өтөбүз. Бөлүгүбүздөн да тест бөлүгүбүз. Бул жерде да азыр бир 2-3 беттен турган текст берилет. Ар бир ошол бетин окуп, текстин, анан бир 5 суроосу бар. Ошо суроолоруна жооп бергиле. Видеону улам алдыга артка жылдырып турсаңар болот. Паузага коюп, шашпай текстти окуп, суроолоруна жооп бергиле. Анда эмесе баштадык. Экинчи бети. Үчүнчү бети. Биринчи суроосу. Экинчи суроо. Үчүнчү суроо. Төртүнчү суроо. Анан бешинчи суроо. Ошо менен жыйынтыктадык. Тесттин суроолоруна жооп бергиле.
кагазга. Андан кийин Zoom'дан ушуларды талкуулайбыз. Суроолор болсо ошол жактан берсеңер болот. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктадык. Көрүшкөнчө сак саламатта.